Өткөн жылда 320 миллион сомдон ашык каржылык бузуулар аныкталган. Анын ичинен каражаттарды чыгымдоодогу кемчиликтер 308 миллион сом. Көп ишканалар резервдик сумманы туура эмес пайдалануу же гранттык каражаттарды максатсыз короткондугу белгилүү болду. Чоң мүчүлүктөр кеткен, өзгөчө ушу билим берүү министрлигинде биз быйылкы жылы гранттардан келген бөлөк, чоң донорлордон келген долбоорлорду бөлөкчө карап чыктык. Эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун ал боюнча дагы биз өзүбүз сунушубузду урматтуу президентибизге, жогорку кеңешке, анан министрлер кабинетине жөнөтөбүз. Профсоюздар Федерациясынын ишин текшерүүдө 44 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн эс алуусун уюштурганга багытталган каражаттардын ыксыз колдонулушу мыйзамга каршы келген. Анда документте эс алган балдардын саны ашыкча жазылып, факты боюнча бир катар кемчиликтер табылды. Калькуляциясына киргизген акчадан 10% прибыль деп киргизип алышкан. Ал фонд развитияга кете турган акчалар кетпей калган, рекламага киргизип алышкан, ошентип путевканын баасындагы кымбаттатып коюшкан. Ошого окшогон нарушениялар көп чыгышты. Общий бардыгы 44 миллион. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча 23 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Анын 7 миллиону ордуна кое турган сумма болсо, бүгүнкү күндө 5 миллиону коюлду. Текшерүүнүн жыйынтыгында 734,5 миң сомдук материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталган. Эмгек акыларды негизсиз төлөөлөр боюнча 16 миллион сомдон ашык каржылык бузуулар бар. 23 миллион 522 миң сом акча каражаттарынын туура эмес жүргүзгөндү аныкталды. Анын ичинен 7 миллион 289 миң сом эгерде калыбына келтирилүүгө жатыш керек болсо, анын 5 миллион 78 миң сому аудит учурунда өз ордуна келди. Каржылык кемчиликтер бир катар министрликтерде, мекемелерде аныкталды. Эми ар бир келтирилген зыян боюнча иликтөө иштери жүрүп, тиешелүү жетекчилик чыгымдардын суммасы жана аны ордуна коюу боюнча жооп беришет. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фалато 24.